Түз эфирде акцент студияда сиздер менен мен Ырысымет Алиева, саламатсыздарбы? Эртеңки пенсия тууралуу бүгүн ойлонуш керек. Антпесе баягы каарылык дөөлөттүү болобу, болбойбу, аны ушул учурда айтуу өтө эле кыйын. Ал үчүн эмне кылыш керек? Келиңиздер, алдыдагы саатта ушул теманын алкагында сүйлөшөлү. Эгер сиздерде да кандайдыр бир суроолор же болбосо ой пикирлер болсо, бизге байланышка чыгып, ошол суроолорду узатсаңыздар болот. Ал үчүн 0312 51 00 18 телефон номери кызматта. Ал эми биздин эфирде баягы жооп берүү үчүн келген коноктор бар. Алгач ошол коноктор менен тааныштырып өтөйүн. Андан ары маекти улап кетебиз. Жеңишбек Мукамбетов, социалдык фонддун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы. Нуржан Урустамова, социалдык фонддун кирешилер башкармалыгынын башчысы. Саламатсыздарбы, биздин студияга кош келипсиздер. Баягы сиздерге бериле турган алгачкы суроо мындайча болсун, жалпы жонунан болсун. Камсыздандыруу төгүмдөрү жөнүндө жалпы маалымат берели, андан ары маекти улап кетебиз. Бүгүнкү темабыз дагы аябай маанилүү тема болуп атат. Камсыздандыруу төгүмдөрүнө токтолуп кетсем, камсыздандыруу төгүмдөрүн биринчиден эле биздин жалпы элибизге айтып кетишибиз керек. Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө бул милдеттүү. Биздин мыйзамдарда каралган. Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөдө бул биздин болочоктогу келечектеги пенсиябыз деп эсептейбиз. Азыркы убакытта камсыздандыруу төгүмдөрүнүн негизги тарифтери болуп, юридикалык жактарда эгер мекемеде, ишканаларда иштей турган болсо, айлык акыдан төлөп жүрүшөт. Айлык акыдан болсо иш берүүчү 17,25% төлөсө, ал эми иштеп жаткан киши өзүнүн эмгек акысынан 10% төлөп жүрөт. Жеке ишкерлерибиз бар, биздин категорияларыбыз. Жеке ишкерлерибиз бул 10% төлөгөндөрү бар. Ыктыярдуу патент алып жүргөндөрүбүз 6% бар, 3% төлөгөндөрү бар. Негизинен эле камсыздандыруу төгүмүнүн тарифтери өтө көп. Дыйкан чарбаларда эң негизги дагы бир биздин төлөөчүлөрүбүздүн дагы көп санын камтып турган бул дыйкан чарбалар болуп эсептелинет. Жер үлүшүнө ээ болгон адамдар. Жер үлүшүнө ээ болгон адамдар 600 миңден ашык киши болуп жатат азыркы убакта. Ошол боюнча алардын тарифтери дагы быйыл өзгөрдү. 2017 жылы, 2017 жылдан баштап биздин камсыздандыруу төгүмдөрүнүн ставкалары өзүнчө белгиленди. Бул ставкалар болсо жердин өлчөмүнө жараша жана жердин түрүнө жараша эсептелинип калды. Жалпы маалымат ушулар, Жалпы маалымат ушул. Жеңиш мырза, кошумча барбы? Бул баягы элдин талабы менен келип чыккан маселе болду. Анткени буга чейин баарыңыздарга белгилүү болгондой, чындыгында эле 98 жылдан баштап эле жердин салыгы канча болсо, үлүш жерине ошончолук социалдык төлөмдөрдү ошол өлчөмдө төлөнүп келген. 2015 жылы мыйзамга өзгөртүү киргизилип, орточо айлык боюнча төлөнсүн деген шарт кирген. Тилекке каршы бул төгүмдөрдү биз келечекте пенсияны жакшы өлчөмү чыгса экен деген ой менен киргизген элек, бирок бул тарифти элдин талкуусуна дагы койгонбуз. Ошого карабастан кайтадан азыр жер үлүшүнүн салыгынын өлчөмүндө 2017 жылдан баштап кайрадан мурдакы өлчөмүндө төлөп башташты. Кошумчалай кете турган нерсе ушул. Муну дагы баягы айыл жериндеги үлүш жерлери бар, үй бүлө дыйкан чарбасында мүчө болуп тургандардын баардыгы төлөп жатышат. Келечекте булар стажга эсептелип, төлөгөн убактысы стаж болуп, кийин пенсияга укук берет деген түшүнүк болот да. Кийинки суроону бизге суроо берүү үчүн келген угарманыбыз бар, көрөрманыбыз бар экен, эфирге алып чыгам. Алло. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп атабыз. Саламатсызбы? Атыңыз ким болот? Биз сизди угуп атабыз. Мен атым Аман. Аман мырза, сурооңузду узатсаңыз болот. Тилекке каршы байланыш үзүлүп калды. Маекти жанакы жерден улап кетели да. Ушул менимче баягы Нуржан айым айтып өттүңүз да, буга мынча пайыз, буга мынча пайыз, буга мынча пайыз депчи. Ушул көрөрмандар үчүн бир аз түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн да. Баягы түрлөрүнө токтолуп, анан түшүнүк берип кетсеңиз да.
Ушул камсыздандыруу төгүмдөрүн өзгөчө азыр көп маселени туудуруп аткан дыйкан чарбаларынан жер үлүшүнө ээ болгон адамдар болуп атат да. Ошондуктан көрөрмандарга айтып кетет элем, азыркы ставкаларыбыз эми жылдарга бөлүп кетсек болот, анткени дыйкан чарбалар өзү азыр Жеңиш Ушкалчы айтып кеткендей көп жылдан бери төлөбөй жүрүп анан кийин азыркы убакытка келгенде, пенсия келгенде төлөй башташты. Ошон үчүн башынан баштап ставкаларды айтып кетсем да, 2015 жылга чейин камсыздандыруу төгүмдөрүн дыйкан чарбалар салык кызматында, салык ставкаларында, базовый ставка деп коет, ошонун өлчөмүндө төлөп жүрүшкөн. Жердин аянтына жараша жана жердин түрү деп айтып кетсек, бул сугат жерлерине өзүнчө ставка каралган, айдоо жерлерге өзүнчө каралган, көп жылдык өсүмдүктөр, чөп чабынды жерлерге өзүнчө каралып келген. Ошол ставкалар менен төлөп келишкен. Жана жогоруда айтылып кеткендей, чынында эле дыйкан чарбаларда иштеп жаткан, жер үлүшүнө ээ болгон адамдар пенсиясы көбүрөөк болсун деген максатта социалдык фонд 2015 жылы жаңы мыйзам киргизген болчу, иштеп чыгып. Жаңы мыйзамдын алкагында бул республика боюнча ар бир райондо каралган орточо айлыктын эсебинен жердин өлчөмүнө жараша 0,15%-дан 3%-га чейин каралган болчу да. Бирок экономикалык абалга жараша элдин төлөө мүмкүнчүлүгү аз болгондуктан 2015-16 жылы ошол мыйзамдын күчүндө калып атат. Бирок 17 жылы мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, азыр кайрадан болсо мурунку ставкалардын өлчөмүнө эле ошол деңгээлге түшүрүлдү. Ошондуктан 2017 жылдан баштап бул ставкаларыбыз азайып, азыркы күнү болсо жердин өлчөмүн деп айтып атабыз. Ар бир дыйкан чарбанын сугат жери бар болушу мүмкүн, кайрак жери болушу мүмкүн, көп жылдык өсүмдүктөр болушу мүмкүн. Ошол жерлердин жараша ар биринин ставкасы өзүнчө көргөзүлгөн, ошого көбөйтүлүп, эсептелинип, анан камсыздандыруу стажына ээ боло алышат да. Эски тарифке өттү десек болобу? Ошол эски тарифтин өлчөмүнүн деңгээлине түшүрүлдү деп айтсак болот да. Көтөрүлгөн жок, ошол деңгээлге жеткизилди деп айта алабыз. Туура. Түшүнүктүү. Бизде дагы бир көрөрманыбыз бар, суроо берем деп турат. Алло? Алло, урматтуу телекөрүүчү, биз сизди күтүп атабыз. Мен Оштан чалып атам силерге. Атыңызды айтып коесузбу биринчи? Мен дагы силерге айтып атам, эстебей атасызбы? Сиз эфирдесиз, биз сизди угуп атабыз. Мен Оштан чалып атам, мана эстеп атам мана. Мен 10 жылдан бeri соцфондко акча төлөйм. 10 жылдан бери соцфондко акча төлөйм. Толуктаңыз, биз сизди угуп атабыз. 700 сомдон төлөп атам. Men piyasada 3 yıl kaldı. Kança piyasa bilen çıkışım mümkün. Түшүнүктүү болдубу суроо? Түшүнүктүү. Эми бул жерде негизинен айтып кетиш керек, түздөн түз төгүмдөрдүн суммасына жараша пенсиянын өлчөмү ошого жараша болот. Биз жанагы маектин башында айтып кетпедикпи, эмне үчүн биз ушул айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн, товар өндүрүүчүлөрдүн немелерин, чендерин көбөйткөнүбүздүн да себеби ошол болчу. Анткени биз пенсияга келген убакта, жаш курак менен чыккан убакта булар мисалы үчүн 96 жылдан баштап жеке эсебине төккөн акчасынын суммасы өтө аз болуп калат дагы. Мисалы үчүн гектарына 300 сом, 400 сом төлөсө бир жылга. Ал үй бүлө мүчөлөрүнүн ортосунда бөлүнсө, 5 адам болсо 5ке бөлүнүп анан 12 айга бөлгөндө өтө аз сумма төгүлөт, 6-7 сом эсебинде. Анан пенсияга келгенде ошол 6-7 сомдун эсебинен эсептелип өтө аз пенсия чыгып калып атканда, ошондуктан ушул айыл чарбасындагы адамдарыбыз кийин пенсияга чыкканда мындай татыктуу бир пенсия алсын деген максат менен көбөйттүк элем. Азыр мынча сом чыгып калат деп айтышыбыз кыйыныраак, анткени баягы 10 жыл төлөп жүрөм, ондун ичинде канча үй бүлө мүчөсү бар, канча сумма төгүлгөнүн билбей туруп айтыш кыйыныраак.
Бирок айта кетсек, пенсия негизи 3 бөлүктөн турат да. Бул пенсиянын мамлекет тарабынан кепилденген бөлүгү бул базалык бөлүгү. Азыркы күндө эгер талап кылынган мыйзам шартына ылайык талап кылынган камсыздандыруу стажы бар адамдарга 1,5 миң сом өлчөмүндө бул кепилдикке алынган бөлүгү. Бул республикалык бюджеттин эсебинен төлөнүп келет. Мындан тышкары 96-жылдын 1-январына чейинки мезгил үчүн орточо айлык акыдан пайызда стажга жараша алынган өлчөмү бул 1-камсыздандыруу бөлүгү болуп эсептелет. Андан кийин 96-жылдан баштап баарыбыз баягы эл арасында ОМС деп айтылып жүрөт го, бул жанагы паспорттагы номерибиз. Бул ар бир жарандын жеке эсеби болуп эсептелет. Ушул эсепке түшкөн акча каражатынын эсебинен 2-камсыздандыруу бөлүгү эсептелет. Ошону менен 3 пенсиянын бөлүгү кошулуп келип, жалпы пенсиянын өлчөмү чыгат. Анан эгер 4 миң сомдон ашпаган болсо, бул мамлекет тарабынан электр энергиясынын тарифтери билесиздер, 2013-жылдары көтөрүлгөнгө байланыштуу компенсациялык төлөмдөр каралган. Эгер 4 миңден ашыраак болсо, эми бул көрсөткүч ушул бойдон эле келатат, андан ашыгыраак болсо электр энергиясына компенсациялык төлөм төлөнбөйт. Ал эми жанагынтип ар бир адам өзүнүн жеке пенсиясын эсептеп чыгарып көрөм дегендер болсо, бизде азыр социалдык фонддун сайтыбыз бар. Ошол жерде пенсиянын божомол эсебин чыгарса болот, же болбосо ушул жашаган жериндеги райондук социалдык фонд бөлүмдөрүнө кайрылса, башкармалыктарына, ошол жерден толук жооп алып, жеке эсебинен көчүрмө алса болот. Төгүп аткан акчасы канча суммага кайра пенсия түрүндө кайтарылып берилип атканын көрсө болот. Ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондуктан баягы жалпылап айткан туура эмес болуп калат. Анткени ар бир адам өзүнүн иштеп тапканына жараша, стажына жараша, орточо айлыгына жараша пенсия менен камсыз болот. Бизди күтүп аткан телегөрүүчүбүз бар. Суроосун угалы. Урматтуу телегөрүүчү, саламатсызбы? Саламатсыздар. Атыңызды айтып коесузбу? Саламатсыздар. Мен Кочкордон чалып аттым мына. Өзүм мугалиммин. Мугалим болуп иштейм да. Угуп атабыз сурооңузду. Былтыр пенсияга чыктым эле. Анан ушу пенсиябызды тиги 1 гектар турмуштук жерим бар эле. Ошо мугалимди ошо социалдык кошумча жыл төгүп келдик. Анан баарын эсептеп келгенде 3750 сом гана чыктык да. 3750 сомго. Анан баягы ушу биз сыяктуу чыккан мугалим баары сүйлөшө келсек эле мугалимдики биринчи чыкканда эле 4 миңден ашкан бир мугалим жок. 4 миңден ашкан бир мугалим жок экен. Анан эми соцфонду убагында төксөк, жана жердикин төксөк, анан бир кичине бирдеме болуш керек эле. Анан эле бир 4 миңден ашып алып болбойт да. Мына менин эле ошол окуучуларым, мисалы милицияда эле иштеген окуучум. Азыр бизден бир 10 жыл мурун чыкты, азыр 18 миң сомго пенсия бар. Анан жана жейишкен соттордун тигилерин баары 80-90 миңге, 70 миңге алгандар бар. Анан кичине мындай камсыздык деген болуш керек да. Била Кыргызстан мугалимдерин баардыгы качай. Бүт баары нааразы болгон эле. Суроо түшүнүктүү болду окшойт. Камсыздык кылбайсыңар, улар акчасын төгүп атса, жердин төгүп атса, анан кичине бирдеме болуш керек. Жоопко кезек берип атам. Чоң рахмат. Мен жогоруда айтып кеттим, эми бул аксакалдын дагы көйгөй маселеси бүгүн эле жаралган эмес. Биз бул боюнча дагы баардыгына маалымдап койсок туура болот болуш керек. Анткени баарыбызга эле белгилүү болгондой, мугалимдер менен биздин врачтардын айлыгы башынан эле аз өлчөм, аз болчу. Мына акыркы жылдары кичине баягы көрүнүктүү жогорулатуу болуп атат деп айтылып атат. Бирок ошого карабастан мугалимдердин көп жылдык стажы болгону менен айлык акысынан түздөн түз байланышы болгондуктан төгүмдөрүнүн суммалары аз. Ошого жараша пенсиялардын өлчөмдөрү дагы жана аксакалыбыз айткандай эле баягы орточо пенсиянын өлчөмүнө жетпей калып атат деп атышпайбы? Ошондой көрүнүш маселе бар. Бирок эми азыркы күндө айлыктар көтөрүлгөнгө жараша пенсиясынын өлчөмүнө мындай көрүнүктүү суммада акчалар которулуп турса, келечектеги пенсиясына
дагы ала турган пенсиясын көбөйткөнгө бизде да мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Анткени айлык акы көтөрүлгөнгө жараша биздин төгүмдөрдү топтолушу, баягы акча каражаттарынын топтолушуна түздөн түз көрсөткүч болуп көрүнөт да. Анан ошондуктан бул аксакалдыбыздын дагы жанагы айтып аткан эми баягы күч структурасындагылардын пенсиясы такыр башка мыйзам менен жөнгө салынат. Бул аскер кызматындагыларды пенсия менен камсыздоо жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамына. Андан сырткары бул пенсиялардын баардыгы булар социалдык камсыздандыруу системасына аралашпагандыктан булардын пенсиясы толугу менен республикалык бюджеттин эсебинен төлөнөт. Ошондуктан эми алардын баягы ишине, алардын кандай десем, кызматына жараша болот экен. Анткени алар званиясы кандай болсо ошого жараша пенсиялардын өлчөмдөрү дагы ошого түздөн түз байланыштуу болот экен. Ошондуктан туура түшүнүш керек. Анан азыркы күндө баягы мурунку жылдарга салыштырмалуу пенсиянын өлчөмү, орточо өлчөмү деле жакшы өсүштөр менен келатат. Мындан бир 7-8 жыл мурун баягы пенсионердин жашоо минимумунан төмөн алган пенсионерлердин саны 87-90% түшчү. Азыркы күндө 45%-ын тегерегине түштү. Бул дагы ушул жана жылда көбөйтүү жолу менен пенсиялардын өлчөмдөрүн жогорулатуу менен кылган ишин аракеттер менен ушинтип көбөйүп келатат. Азыркы күндө мына 5000ден ашып калды орточо пенсиянын өлчөмү. Бул эми жашоо минимумуна мына былтыркы жылы октябрь айында көбөйткөндө биз биринчи топтогу майыптардын дагы пенсияларын ушул жашоо минимумуна жеткизгенели деп ошондой токтом кабыл алынган. Биринчи топтогу майыптардын пенсиясы азыркы күндө 4700дөн кем эмес. Бул бизде 9000ден ашыгыраак пенсионерлер ушу биринчи топтогу майыптык боюнча пенсия алышат. Ошондуктан эми жалпы баягы социалдык фонддун саясаты бир эле камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноо эмес, ал жерде башка дагы маселелер бар. Бул пенсия чектөө, пенсияны убагында төлөө. Анан бизде өзүңүздөр билесиздер, баягы тилектештик кайра бөлүштүрүү системасы дейт да. Анткени азыркы учурдагы ушу төлөөчүлөрдүн эсебинен пенсияларды төлөп атабыз. Мисалы үчүн сиз менен биздин айлыктан кармалган акча каражаты биздин апаларыбызга, аталарыбызга пенсия түрүндө эртеси күнү эле кайра кетип атат да. Ошондуктан бул акча каражаттары баягы мындай узун акча деп айта албайбыз. Анткени булар бүгүн топтолсо эртеси күнү төлөгөнгө кетип калып атат да. Ошондуктан 2010 жылы жанагы топтомо компонентин киргизгенибиздин бирден бир максаты да ошол болгон. Ал акчалар пенсияга чыкканга чейинки убакта кайра киреш алып келип, кийин пенсиянын үстүнө дагы бир белгилүү бир суммада пенсияга кошумча жардам катары өздөрүнүн жеке акчасы болуп эсептелет. Тактай турган бир суроо да, жашоо минимуму деп айттыңыз. Ошол кайсы чекте? 4300 сомдун тегерегинде. Бул эми социалдык фонд белгилеп бербейт. Муну анткени бизде атайын улуттук статистика комитети бар. Ошол жактан бекитилип, ошол жактан эсептелип, жалпы республика боюнча баягы эмгекке жарандуу жарандарыбыздын жашоо минимуму башкача, пенсионерлердикин өзүнчө бир эме менен эсептешет экен да, мындай көрсөткүчтөр менен. Анткени ишке жарамдуу убактагы баягы талаптар башкачараак болот экен. Анан пенсияга чыккандан кийин алардын эмесине эми мунун баардыгы ошол адамдын жашоосуна керектүү нерселерди эсебинен чыгарылып берилет экен да. Анан бул негизи азыркы күндө 4300 сомдун тегерегинде. Бизди күтүп аткан телекөрүүчү бар экен, суроосун угалы. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Атыңызды айтып, сурооңузду узатсаңыз болот. Мен азыр Сокулуктан чалып жатам да. Азыр менин жашым 35-те. Биз жаңы мына Сокулуктан үй алганбыз. 12 соттук жери бар. Анан эми мен кандай кылам? Мен эч жерде иштебесем, үйдө отурам, бала багып. Кийин кандай болот? Пенсия чыгыш үчүн азыр мен кандай кылышым керек? Эмне кылышым керек? Көбүрөөк алыш үчүн. Бул жерден тактап кетсек, уярманыбыз 12 соток деген жери кандай жер экенчи? Телефонду коюп койду, тилекке каршы болжолдуу жооп болсо берсеңиздер болот. Бул жерге айтат элек, эгер 12 соток жери бул айыл чарбага
айыл чарба жерлеринен боло турган болсо, анда камсыздандыруу төгүмдөрүн биз жогоруда айтып кеттик ставкаларын, ошол ставкалары менен ошол өлчөмдө эгерде укук белгилөөчү документ деп коет, жер китеби деп коюшат. Элдер ошо жер китеби чын эле өзүнүн намына жазылган болсо, ошол жерге ээлик кыла турган болсо, биздин ставкаларга карап туруп камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөп, ошого ылайык стаж алып туруп, анан кийин пенсия чыгуу укугу пайда болот да. Түшүнүктүү. Телефон чалуулардын аягы үзүлбөй жатат. Жооп бергенге аракет кылалы. Саламатсызбы, урматтуу көрүүчү? Алло, саламатсыздарбы? Биз сизди угуп атабыз, атыңызды айтып. Мен Алас районунан өтүп жатамын. Бизде мурда жер үлүшкө бөлүнгөндө 12 киши жазылганбыз. Угуп атабыз, уланта бериңиз. 12 киши жазылганбыз. Ошондо бизге 1 гектардан ашык жер бөлүнгөн. Азыркы кезекте үйдө 5 киши калганбыз, калгандар баары үйлүү жайлуу болуп чыгып кеткен. Ал бизден 1 гектардан ашык деп, азыр ар бир мурдагы жазылган адамдар боюнча 12 кишиге биз ар бириден 500ден эсептеп, 1000 сомдон эсептеп 12 миң төлөтүп жатат. Сосотко. Телефонду койбой турабыз. Бул жактан тактай турган суроолор болсо сизге берет. Ага чейин 1 гектар жер ашык жок, 1 гектар болуп, 1 гектар болуп калды десе, 1 гектардан ашык, 1 гектар Суроосу түшүнүктүү болду. Бул бекен суроосу дагы мындай болуп атат. Жер үлүшүнө ээ болуп атышат дагы дыйкан чарбан. Болсо, болду, сен уже 1000 сомдон төлөйсүң. Социалдык фонддун жумушундагы айтып берейин, эгер дыйкан чарба жер үлүшү 1 гектардан ашык болуп атса, 12 кишиге алынып атса дагы, бул деген жер укугун белгилөөчү китепте жазылган. Китебинде жазылгандыктан ошон үчүн 12 кишиге эсептелинет. Бирок бул көрөрмандагы суроосун түшүнүп атам, 12 кишинин ичинен 5-өөсү эле калдык деп атат, 7-өө чыгып кетти деп. Бирок аракеттеги мыйзамдарга ылайык укук белгилөөчү документтер болот да. Ошол документте 12 киши жазылган. Ошондуктан жерди иштеткен киши, бул жерде мындай кылсак болот да, жерди иштеткен киши, үйүндө калып аткан кишилер, жерди эгер башка үйдөн чыгып кеткен кишилер, же көчүп кеткен болсо, же турмушка чыгып кеткен карындаштар, эжелери боло турган болсо, ошол жер үлүштөрүн болсо, жер иштеткен кишиге өткөзүп берүүгө укугу бар. Ал үчүн деген Кыргыз Республикасынын каттуу кызматына кайрылып эле ошол документтерди тактап, эгерде жерди иштеткен кишиге өткөзүп бере турган болсо, ошо 5 кишиге гана төлөп калат да. Бул ушул жол менен жасалат да. Эгерде ал нерсени жасабаса, биз үчүн деген негиз болгон документ бул жер күбөлүгү болуп эсептелинет дагы 12 кишиге камсыздандыруу төгүмдөрүн эсептей беребиз. Ошондуктан социалдык фондго кайрылып, ошол маселени да чечсе болот. Жолдорун дагы айтып беришет да, кандай болот экенин. Бул жерде эски документ күчүндө болуп атат, ошон үчүн төлөөгө машкул. Укук белгилөөчү документи колунда өзгөрүлгөн эмес, ошол бойдон 12 кишиге гана катталып турат да. Ошондуктан ошол документтен эсептелип атат. Кезектеги көрүүчү бар, суроосун кабыл алалы. Алло. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Биз сизди угуп атабыз. Берейин деген суроом кыскача эле бере алайын. Астанадан чалып атабыз. Угуп атабыз, айта бериңиз. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп атабыз. Пенсияга 29 миң төптүк. 6 балабыз бар, анан ошо балдарга да ушул пенсия катарында кетет деп атат да. Түшүнүктүү болдубу суроо? Чоң рахмат сурооңуз үчүн. Жоопко кезек берип атам. Чындыгында эле мына Нуржан айтып кеткендей, жанагы 12 киши деп атпайбы? Ошондой эле эме болуп атат да. Ал жерде мисалы үчүн 12 киши кетип калган болсо дагы, бирок ошолордун жеке эсебине ошол маалымат барып отуруп атат да. Ал кишилер эртеңки күнү пенсияга чыгабыз десе, жеке эсебинде маалымат болгон үчүн аларга стаж болуп кете берет. Бул нерсени да унутпашыбыз керек. Анан баягы чыгарып салып эле өзүнө каттатып алам деп такыр баягы укук берүүчү документтерин кайра жасатып алса, анда тиги кишилерге стажы кетпей калат. Бул нерсени да эстеп коюшубуз керек. Анан 6 бала деп атасыздар. 6 баласы бар болсо, канча үй бүлө мүчөсүнө бөлүнгөн болсо жер үлүшү, ошого жараша төгүмдөр толугу менен ар бир жарандын жеке эсебине маалымат барып отуруп, төккөн учуру стаж катары кийин пенсия укук берет. Түшүнүктүү болду окшойт. Мындан кийинки суроо баягы өзүбүздүн маекеге айтып келели деп атам. Жер жөнүндө суроолор аябай көп болду.
Ошонун арасынан бул жакта мисалдуу суроолор бар, ошолорду узаткым келип атат. Нуржан айым, айтсаңыз, баягы жер үлүшү бөлүнүп берилген маалдан бери социалдык фондко камсыздандыруу төгүмдөрдү төлөгөн эмес болсо да, азыр кандай өлчөмдө төлөйт? Эми жер үлүшү, айта кетсек, жер үлүшү ошол жерди бөлүштүрүү, жер реформасынын алкагында деген 2 миллиондон ашык адамдарга жер үлүшү бөлүнүп берилген экен Кыргыз Республикасы боюнча. Ошол убактан бери эгер камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөбөй келсе, мен да жогоруда айтып кеттим, бул жерде 3 этапка бөлсөк болот, 3 ставкагачы. 2015 жылга чейин деп, бул негизги салыкта кандай база ставкада төлөнсө, жер салыгыначы, ошондой эле камсыздандыруу төгүмдөрү төлөнөт. Жер аянтына жараша, жердин түрүнө жараша. 2015-16 жылы 2 жыл болсо, орточо айлык эмгек акыдан 0,5%-тан 3%-га чейин. Бул дагы жердин өлчөмүнө жараша эсептелет, бирок жердин түрү каралган эмес. Жердин өлчөмү деп айтсак, бул 2 гектарга чейин 0,5%, орточо айлык эмгек акыдан 2 гектардан 10 гектарга чейин деп бөлүнгөн. Бунусу 1,5% болот, ал эми 10 гектардан жогору болсо 3%-га каралган да. Анан эми 2017 жыл үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн бул мен жана айтып кеткен 2015 жылга чейин жер салыгынын базалык ставкасын өлчөмүнө эле окшош, андан жогорулаган эмес, ошол ставка канча болсо, ошол өлчөмдө эле быйыл дагы жердин аянтына жана түрүнө жараша төлөйт да. Суроо берем деп келген көрүүчү бар экен. Саламатсызбы? Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп атабыз. Алло. Атыңызды айтып, сурооңузду узатыңыз. Саламатчылык, сизге да саламатсызбы? Сурооңузду узатыңыз. Мен суроо берейин дедим эле. Атым Жаныбек, Токтогул районунан чалып атам. Сурооңузду бере бериңиз, угуп атабыз сизди. Менин жубайым 5 баласы менен 56 чыкты. 3 жылда иштеген эмес. Пенсияга чыкса болобу, болбойбу? Үлүш жок. Телефонду койбой турабыз. Бул жактан тактай турган суроолор болсо узатат. Эгер камсыздандыруу стажы жок болсо, 5 бала менен бизден негизи 53 жаштан чыкканга укук берет, эгер 15 жылдан кем эмес стажы болсо. Анан айтып кетүүчү нерсе, эми баягы окуган убагы стажга алынат, эгер жогорку атайын орто окуу жайларында окуса, кесиптик окуу жайларда окуса. Андан тышкары эми үлүш жер жок деген менен бир күн дагы иштебеген болбосо керек. Менин оюмча мурдакы убакта иштеген убактары болсо, ошого кошумча балдар менен отурган убагы стажга алынат. Андан сырткары жанагы иш менен камсыздоо башкармалыктарында учетто турса, иши жок деп, ал учуру дагы эсепке алынат. Ушунун баардыгы эсепке алынып келип, эгер 15 жыл стажы болуп калса, анда эртерээк пенсияга чыкканга мүмкүнчүлүгү бар 5 бала мененчи. Бирок такыр стажы жок болсо, анда социалдык пенсия алыш керек. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан. Социалдык фондко төгүмдөр төгүлбөгөндүктөн айтылган министрлик аркылуу социалдык пенсия алып калат да. Бирок ал жаш курагы жогорураак. 61 жаштан. Бере турган суроо барбы, урматтуу телекөрүүчү? Унчукпайт, сурооңуз үчүн чоң рахмат, түшүнүктүү болду деген ойдобуз. Айыл кишилердики ошол 61 жаштан эскерде иштебесе, эч кандай стажы жок болсо 61 жаштан чыгалат турбайбы? Ал эми мамлекет тарабынан төлөнө турган жөлөк бул да. Ошондуктан биз жана айтып коебуз социалдык пенсия деп. Азыркы күндө өлчөмү 1000 сом, ошондуктан бул мамлекеттин бюджеттен төлөнө турган акчасы. Бул эми баягы кандайдыр бир мындай көмөк көрсөтүү максатында. Өзүбүздүн маекке кайтып келели кайрадан. Мындай суроо бар да. Эгер пенсияга чыккан адам, ардактуу эс алуудагы адам, жер үлүшү бар болсо, ал ушул төгүмдөрдү төлөш керекпи?
Эми аракеттеги мыйзамдарда пенсионерлер жер үлүшү бар болсо дагы камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөш керек. Жыл сайын төлөйт, жылда сайын төлөгөндөн кийин дагы ошол жеке эсебине түшкөн акчасын кайра эсептеп чыгып туруп, пенсиясынан дагы кошумча алып туруп эсептеп кошуп беребиз. Бирок ошол эле убакта элдин кайрылуулары көп болуп атат. Пенсионерлер камсыздандыруу төлөмдөрүн жер үлүшүнөн төлөбөй эле койсок деген маселе коюлган болчу. Ошондуктан социалдык фонд тарабынан азыркы убакта мыйзамдын проектиси жазылган болчу, долбоору. Ал долбоорго ылайык пенсионерлер эгер жер үлүшү бар боло турган болсо, же болбосо жеке ишкерлик менен алектенсе, алар камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөөдөн толугу менен бошотулат деген маселе коюлуп атат. Ал мыйзамыбыз азыр Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан жактырылып, Жогорку Кеңештин кароосунда болуп атат. Эгер ошол кароодон өтүп кала турган болсо, пенсионерлерди толук төлөөдөн бошотобуз. Азырынча мыйзам күчүндө эмес деген жооп болду. Суроо берем деп келген көрүүчүбүз бар. Суроосун угалы. Алло. Урматтуу теле көрүүчү, биз сизди угуп атабыз. Мен сизге суроо берейин дегем. Атыңызды айтып коюңуз. Мен сизге эме деп суроо берейин дегем. Жана 4 балалуу аялдар неме 55 чыкса болобу пенсияга? Телефонду өчүрбөй турабыз. Негизи аял кишилер азыркы күндө жаш курагы 58ден пенсияга чыгат, эгер 20 жыл стажы болсо. Бирок ошол эле учурда биз көп балалуу энелер деп биз 5 баладан жогору балдарды төрөп чоңойтуп өстүргөн апаларыбызды көп балалуу деп эсептейбиз. Ошондуктан мыйзам 5 баладан жогору балдары барларга 53 жаштан, эгер стажы 25 жылдан кем болбосо, анда 50 жаштан чыкканга мүмкүнчүлүк берет. Бул мөөнөтүнөн мурда пенсия деп аталат. Ал эми 55 жаштан дагы 4 бала менен чыкса болот, эгер 35 жылдан кем эмес стажы болсо. Көпчүлүк учурда бул пенсияларды, ушу пенсия жаш курагына келгенде баягы түшүнбөстүк кылышат дагы, убактысын өткөзүп жиберген болот стажына карабастан. Анан айыл жериндегилердин көпчүлүгүнүкү мисалы үлүш жерине төккөн акчасы стаж болгондуктан алардыкы 20 жылдан ашык стажы жеке эсебинде болот да, эгер убагында төгүп турган болсо. Ошондуктан жакынкы райондук башкармалыктарга барып, ошол жерден өзүңүздөрдүн жеке эсебиңиздерден көчүрмөлөрдү алып текшерип, эмне эсепте кандай маалымат бар экен, болгон документтериңиз менен барып текшертип көрсөңүздөр болот. Анткени 55 жаштан 35 жыл менен мөөнөтүнөн мурда чыкканга мүмкүнчүлүктөрү бар. Бизди суроо берейин деп тилекке каршы үзүлүп калды байланыш. Дагы мындай ушул мисал иретиндеги суроода мындай бар. Турмушка чыгып кеткен кыздар жер китебинде катталган болот да, бирок алар ошол жерди өздөрү иштетпейт да, ушул төгүмдөрдү төлөш керекпи, алар кандай? Бул маселени буга чейин дагы Лелек районунун бир көрөрманыбыз суроо берди го. Ошол китебинде каралган кыздар турмушка чыгып кеткен убакта дагы, эгерде ал кыздар башка жерде иштеп, мисалы үчүн жумуш менен алектенсе, жумушу бар болсо, камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөп турган болсо, ошол жер үлүштөрүн иштетпегендиктен өзүнүн бир туугандарын ата энесине которуп берсе болот. Ал дагы өзүнүн жолдору бар. Каттоо кызматына барып туруп документтерди алмаштырыш керек дагы. Анан азыраак киши болсо, ошол кишилерге жаздырылат да. Бирок ошол эле убакта Жеңиш Кылыч буга чейин айтып кетпедиби? Көп учурда эле бизде да көп аксакалдар келет. Мисалы үчүн менин кызым турмушка башка районго чыгып кетти. Турмушка чыккан, бирок ал жерде баласын багып эле, алектенип эле, бала менен эле үйдө отуруп калат. Башка жумушу жок. Ошондуктан ошо кызыма төлөйт элем деген дагы аксакалдар келип атат, көп адамдар келип атат. Ошону да колдонуп кетсе деп айтат элем биздин жарандарга дагычы. Эгер жер китебинде турмушка чыгып кеткен кыздар болсо дагы, бирок аларга стаж керек боло турган болсо, келечекте пенсия чыккысы келе турган болсо, ушул камсыздандыруу төлөмдөрүн китептен чыгарбай туруп эле ушуну төлөп койсо да болот да. Ыктыярдуу түрдө каалоого жараша ушундай болот экен да. Эгерде китебинен чыгарбаса, милдеттүү түрдө төлөшөт буларга. Же болбосо китептен чыгарыш керек деп ушул маселени коюп атабыз да. Дагы бир мисал бар. Чет өлкөгө кетип калган биздин мигранттарыбыз көп азыркы учурда. Ошол жактын жарандыгын алган адамдын үлүш жери үчүн ким төлөйт дейт? Ушул камсыздандыруу төгүмдөрү. Эгерде Кыргызстандын жараны бул башка мамлекеттин жараны болуп калса, кетип кала турган болсо, бизде жер кодексинде жазылган.
эгерде башка жарандык алып кетип калган болсо жерилишин 1 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын жаранына өткөзүп бериш керек. Мурас катары өткөзүп бериш керек да. Эгер 1 жылдын ичинде өткөзбөй турган болсо, анда жергиликтүү органдар, азыркы учурда айыл өкмөттөрү ал жерде деген 3 жылдын ичинин мөөнөтүндө кайра жерди алып, башка кишиге өткөзүп берүүгө укугу бар да, кайра бөлүштүрүү системасы менен. Суроо берем деп чалган көрүүчү бар. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Алло. Биз сизди угуп атабыз. Алло. Биз сизди угуп атабыз. Сурооңуз Жастар. Угуп атасызбы? угуп атабыз, сурооңузду бериңиз. Алло. Ооба. Мен күйөөм азыр 59га чыкты. Biraz işe иштеген. Ошо канча жашында пенсияга чыгышы керек? Түшүнүктүү болду. Түшүнүктүү болду. Эми бул жерде зыяндуу өндүрүштө деп атасыз. Мунун шарттарын караш керек. Анткени зыяндуу өндүрүштө өтө зыяндуу деген өндүрүшүбүз бар. Анан кичине зыяндуу дегени бар. Ошондуктан карап көрүш керек. Анткени экинчи тизме менен иш берүүчү пенсия чегериш керек. Социалдык фонд экинчи камсыздандыруу бөлүгүн төлөп беребиз. Ал эми биринчи камсыздандыруу бөлүгүн базалык бөлүктү бул иш берүүчү төлөйт. Ал эми өтө зыяндуу өндүрүштү иштеген болсо, ошол өндүрүштөн жеңилдик шартта укук берүүчү шартты тастыктай турган маалым катты алып келип, кандай өндүрүштө канча жыл толугу менен иштегендиги тууралуу тастыктап берсе, анда эрте пенсияга чыкканга укук алат. Эркек кишилер 53 жаштан, аял кишилер 53 жаштан, 45 жаштан. Анан бул 48 жаштан. Анан бул нерсени бирок баягы тастыктоочу документин көрмөйүнчө айтыш кыйын да. Ошондуктан тийиштүү документтериңиз менен жакынкы социалдык фонддун башкармалыгына кайрылып көргөзүп көрсөңүз, ошол жерден укугун аныктап берет. Эмне деген өндүрүш экенин, анткени бул өкмөт тарабынан бекитилген чоң тизме бар. Ар бир эмне деп коебуз, өндүрүштүн түрлөрү көрсөтүлгөн, кандай профессияда иштеген, ким болуп иштеген, канча убакыт иштеген, ошонун баардыгын эсептеп чыгарыш керек да, анан ошого жараша анан жооп бериш керек. Кийинки суроону менин экөөңүздөргө тең узаткым келип атат да. Баягы жанатан бери биздин көрөрмандар суроо берип атты, мен суроо берип аттым, сиздер жооп берип аттыңыздар да. Ушул камсыздандыруу төгүмдөрү биздин баягы келечектеги пенсиянын кепилдиги деп айтсак болобу? Ушул жаатта эмнени айта аласыздар? Бул негизи эле камсыздандыруу төгүмдөрүнүн негизги максаты келечектеги пенсияны менен камсыздоо болуп эсептелет. Анткени салыктан айырмасы социалдык төлөмдөр кайра кайтарып алганга алуу принциптерине негизделген да. Мисалы үчүн биз салык төксөк, ал салык мугалимдерге айлык катары башка дагы ушундай социалдык маселелерди чечкенге жумшалып кетсе, жеке эсебине эч кандай маалымат түшпөйт. Ал эми социалдык төлөмдөр төгүлгөнүнө жараша жеке эсепте каттоого туруп, шарттуу түрдө деп эмнеге айтабыз? Анткени жеке эсебине ошол маалымат баардыгы толугу менен отургузулуп, кийин пенсияга укук бергенге ошол маалыматтардын негизинде биз анан эсептеп чыгарабыз да. Ошондуктан камсыздандыруу төгүмдөрүнүн негизги максаты ошол, келечектеги пенсия менен камсыздоонун бирден бир. Эми башка маселе ошол төгүмдөрдүн өлчөмдөрү. Биз айтып атпайбызбы, жанагы ар кандай өлчөмдө төлөнүп атат, анан категориясына жараша болуп атат. Мүмкүнчүлүк болсо, мисалы үчүн ыктыяр менен да төгүп койсо болот. Жанагы топтомо фондуна 2%, пенсиялык фондко 8%дан кем эмес төлөп турса болот. Андан жогору төлөй берсе деле болот. Ал толугу менен өзүнүн келечектеги пенсиясына түздөн түз таасир этип турган компонент да. Ушул жерден азыр биздин көрөрмандын суроосун кабыл алып коелу, анан жооп берели. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп атабыз.
Тилекке каршы байланыш үзүлүп калды. Нуржан айым, жооп берсеңиз болот. Бул эми мен кошумчалап кете турган жеңиш кылыч көп нерсени айтып кетти. Камсыздандыруу төгүмдөрүн биз өзгөчө белгилеп айтып кетет элек. Бул төлөө деген милдеттүү деп көп жерде ыктыярдуу деп ойлошот экен. Өзгөчө айыл жергесинде салыкка төлөдүк эле, жер салыгынан төлөп койдук, эми соцфондко эмнеге төлөмөк элек деген суроолор туулуп атат. Бирок азырча айтып кетет элек, камсыздандыруу төгүмдөрүн салык кызматына бул өзүнчө төлөм, социалдык фондко өзүнчө төлөм депчи. Бул социалдык фондко төлөгөн төлөмдөрүңүздөр бул келечектеги пенсияңар, стажыңар деп айтат элек да. Социалдык фонд тарабынан дагы буга чейин дагы айтпай кеттик, камсыздандыруу төгүмдөрүнүн чогултуу боюнча көп жумуштар аткарылып атат. Мына айта кетсек, 2016-жылдын жыйынтыгы менен азыр камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммасын 26 миллиардтан ашык 27 миллиардка жетейин деп калдык. Бул өсүш болсо, эсептеп көрсөк 10% өсүш берилип атат. Жеке ишкерлерден дагы 20%га чейин өсүш берилип атат. Бул камсыздандыруу төгүмдөрүнүн чогултуунун көбөйтүлүшүн эмне үчүн айтып жатабыз? Анткени канчалык камсыздандыруу төгүмдөрүнүн суммасы көбөйө турган болсо, ошого жараша биздин пенсионерлерге пенсияны көбөйтүүгө мүмкүнчүлүгүбүз көбөйөт да. Ошол нерсени айтып кетет элек. Дагы бул төлөөчүлөр менен иш алып барууда да көп, ушул жаатта да көп иштерди алып барып атабыз. Мисалы үчүн айтып кетсек, бизде төлөөчүлөр да угат, юридик алчактар да угат. Төлөөчүлөрдүн жумушун жеңилдетиш үчүн азыркы деген электрондук отчеттукту кабыл алуу системасын социалдык фонд тарабынан жасалды. Ошол отчет аркылуу азыр 8000ден ашык төлөөчү ошол отчетту тапшырып атат. Ай сайын деген бир отчет тапшырылат. Ошол отчетту кагаз түрүндө келип социалдык фондко кезекте турбай, интернет аркылуу өзүнүн электрондук санариптик кол тамгасы менен ошону менен кол коюп туруп гана өзүнүн офисинде отуруп, жумушунда отуруп, же болбосо үйүндө отуруп гана отчетту дагы жиберип койгонго мүмкүнчүлүгү бар да. Бул да чоң жылыш деп эсептейбиз. Дагы бул жеке ишкерлердин дагы убактысын, төлөөгө дагы убактысын үнөмдөш үчүн ошол үнөмдөө максатында дагы билинг системасы азыр жазылып чыкты. Билинг системасы бул эмне дейбиз? Бул бир нече банктар менен келишим түзүлүп, ал банктардын терминалдары аркылуу, азыр бирдик салган терминалдар бар, ошол терминалдар аркылуу эле мобилдик мисалы үчүн ошол жерден камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөгө мүмкүнчүлүгү бар да. Бул да жакшы нерсе, анткени деген ал мобилдик терминалдарыбыз ар жерде турат, магазиндерде, соода түйүндөрдүн көп жерлеринде турат. Ошондуктан банкка баруу эч кажети жок. Кайсы жерден болсо дагы камсыздандыруу төгүм төлөөгө мүмкүнчүлүктү түзүп жатабыз да. Суроо берем деп келген көрүүчүбүз бар. Саламатсызбы? Саламатсыңар. Атыңыз ким болот? Мен чалаттым эле. Атыңызды? Биз сизди угуп атабыз, атыңызды айтып коюңуз. Мен чалаттым эле, атым Гүлпа. Эми суроо. 58-дөмүн. Азыр документтеримди топтоп аткан учурум 12 жыл стажым бар. Анан 3 балам бар. 3 балага деген 9 жыл стаж кошулат деген чынбы биринчиден. Анан экинчи суроом, жана биздин да жер үлүш бар да, земельный участкабыз бар. Анын налогу дагы ошого жардам береби менин пенсияма, кошулабы бир нерсе. Ошону сурайын дегем. Түшүнүктүү эле болду окшойт, Жашым 58-де 12 жылдык стажым бар, 3 балам бар дейт. 3 балага тилекке каршы мыйзам 9 жыл алганга жол бербейт, анткени ар бир балага 3 жашка чейин бала баккан учуру стажга алынсын деген бар. Бирок ошол эле учурда жалпысынан алганда 6 жылдан ашык эмес деген бул мыйзамда ошондой көрсөтүлгөн. Андан сырткары жана үлүш жерибиз бар деп атат. Ал эгер үлүш жерине акча төлөп жүргөн болсо, анда 12 жылга кошумча дагы төккөн мезгили стаж катары эсептелип, жалпы пенсияга укугу келиш керек да. Ошондуктан менин оюмча жеке эсебинен көчүрмө алса эле ошол жерде көрүнөт болуш керек. Канча төгүмдөрдү төккөнү, канча жыл стаж бар экени. Эми бул мурдакы мезгил үчүн 12 жыл деп айтып атат болуш керек, анткени Союздун убагында иштеген мезгилдерин көпчүлүгү ошол мезгилде эсептеп, кийинки иш болбой калган учурда отуруп калган убактагы мезгилин стажга кошулбай калды деп кабатырланышы мүмкүн. Бирок жанагындай төгүмдөрдү төккөн болсо, анда стажга кете берет. Түшүнүктүү. Дагы бир теле көрүүчүбүз бар. Акыркы суроо болсун. Урматтуу теле көрүүчү, саламатсызбы?
байланыш тилекке каршы үзүлүп калды. Баягы убакыт аяктап келатканына байланыштуу сиздерге бере турган акыркы суроо. Алдыда кандай пландар бар? Кыска жооп берип өтсөңүздөр. Нуржан айым. Эми алдыда камсыздандыруу төлөмдөрүн чогултуу боюнча көп маселелер коюлуп атат. Азыркы убакта жанагы айтып кеткендей эле камсыздандыруу төлөмдөрүн канчалык көп чогултсак ошончолук пенсияны жогорулатуу мүмкүнчүлүгүбүз көп болот дегенге байланыштуу камсыздандыруу төлөмдөрүн чогултканга көбөйтүүгө аракеттерибиз болуп жатат. Жанагы айтып кеткен жаңы мыйзамдарды долбоорлору жазылып чыкты. Пенсионерлерди жеке ишкерлик менен алектенгендерди жана дыйкан чараларда жер үлүшү барып отурган болсо ошолорду төлөөдөн бошотобуз деген дагы пландарыбызда айтып кеткен система электрондук отчетности деп атабыз. Азыр баары көп мекемелерди электрондук отчеттуулукка өткөзүп накталай эмес төлөмдөрдү алып дагы бул жаатта дагы көп жумуштарды аткарабыз деп атабыз. Дыйкан чаралардын да жерлерин болсо камсыздандыруу төлөмдөрүн чогултканда дагы ар биринин жөн эле чогултуп койбойбуздан анын дагы сапатына карап ар биринин төлөгөн акчасы ар биринин жеке эсебине жетиш керек. Ошол жаатта дагы көп жумуш алып барайын деген пландарыбыз бар. Кошумчалай кетсек, бизде дагы ушул эле айтылып аткан мыйзам долбоорлоруна параллель түрдө дагы бир эки закон мыйзамдын долбоорлору каралып атат. Ал жерде жанагы орточо айлык акы тууралуу маалыматты архивдик мекемелерден топтоп убарачылык болбосун деген максат менен эгер баягы издеп убара болом же болбосо таппай калып ишкана мекемелер жоюлуп кеткенден кийин архивдик маалымат айлык тууралуу маалыматын топтой албай калса ошол жерде орточо минималдык айлык акынын стажына жараша 2-3 эселенген өлчөмүндө эсепке алынып ошондон биринчи камсыздандыруу бөлүгү эсептелсин деген дагы долбоорубуз бар. Бул да жакшы баягы убарачылык алып келбейт деген жеңилдетилген шарт түзүп берели деп атабыз биздин жарандарыбызга пенсияга чыккан убакта. Анан айта кетүүчү нерсе бизде кол борборубуз иштейт. Тейлөө борборубуз иштейт. Бул телефон аркылуу 1202 номери менен ушул бизге берип аткан суроолордун баардыгына ошол жактан жооп алсаңыздар болот. Биздин расмий сайтыбызда толугу менен төлөөчүлөргө, пенсионерлерге, жарандарыбызга тийиштүү маалыматтардын немелери бар, маалыматтар бар. Ошону ачып караганга мүмкүнчүлүк болгондорду азыр эми баягы жаңы технологиянын кылымында жашап аткандан кийин баарынын эле ушундай мүмкүнчүлүгү бар болуш керек. Интернет аркылуу соцфонд KG деген сайт аркылуу карап билсе болот. Ал эми жанагы телефон менен түз байланышка чыкса болот. Анан дагы ушул урматтуу биздин пенсионерлерибизге бир кулактандыруу өткөндө да айтып кеттим эле. Убакыт аз калып келатат. Баягы мөөнөтсүз деген мурунку үлгүдөгү Кыргыз Республикасынын жалпы жарандыгынын паспортунун мөөнөтү бүтүп атканына байланыштуу бизге дагы ушул каттоо кызматы ушундай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып баягы кулактандыруу жасап койгула деп суранышты эле. Урматтуу пенсионерлер 1 апрелге чейин ошол паспорттарыңыздарды жакынкы ошо бөлүмдөргө барып, каттоо бөлүм кызматына барып алмаштырып алганга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Бул убакыт аз калганына байланыштуу айтып жатабыз. Ошо туура түшүнүп кабыл алышат болуш керек. Тейлөө борборунун номерин бир жолу кайталап койбойсузбу? 1202 деген түз байланыш номери. Бул эгер баягы стационардык телефондордон чалса бекер чалынат, ал эми уюлдук телефондон чалса ошол тарифине жараша чыгып суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Андан сырткары сайтыбызда онлайн режиминде кат жазышып маалымат жооп алганга мүмкүнчүлүк бар. Сиздерге да атайын убакыт бөлүп суроолорго жооп берүү үчүн келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, акцент мындан кийин туп-туура 1 жумадан кийин ушул убакытта эфирге чыгат. Ага чейин саламатта калыңыздар.